Балыкчы нарынын ат башынан келген айдоочулар биримдигинин мүчөлөрү президент Алмазбек Атамбаевка кайрылуу менен чыгышты. Алар анын убактылуу өкмөттө иштеп турганда айдоочулар биримдигине 400 оор жүк ташуучу унааларды алып берерин убада кылгандыгын эскертишти. Айдоочулар президент ошол убадасын аткарып биримдикке 400 эмес 100 эле унаа алууга жардам берүүсүн өтүнүшүүдө. Буюрса алып беребиз машиналарды. Бирок силердин да бир кошуму болуш керек да. База болуш керек, анан возврат кредит болуш керек да. А так бекер азыр эчтеке жок. Азыр мисалы үчүн биз мына Минтранс менен азыр иштеп атабыз. Айдоочулар унааларды бекер эмес узак мөөнөттө насыяга алууга даяр. Бирок ага өкмөт кепил болуп берсе дешет. Анткени алардын 4 сотук жеринен тышкары башка киреше булактары жокко эсе. Мындан улам унааны насыяга алганга күрөөгө коёр мүлктөрү да жок. Машина чечилип келсе, эл өздөрү шайлайт экен. Эл өздөрү иштеп кутулалы деп атышат да. Баарын талаада жүргөн иш эмес да булар. Үй жайы бар, семьясы бар да. Өкмөт шериш керек да. Залог койсоң машинең 85-81 жылкы 70 жылкы машинени банк албайт да. Мал коёюн десең, же үйүңдү койсоң, үйүң бир 4-5 багың менен үйүң турат, аны банк деле албайт. Мына өзгө руктугар 4 сотук жеринен башка эчтеке жок экен булар. Только ушу машина менен оокат кылышат экен багыштар. Үйлөрүндө бош отурушат. Тура машиненин баары эскирген, өзлөрү карыган. Ошондуктан маселени чечүүдө өкмөт кепил болуп, жогорудагы демилге ишке ашса, айдоочулар биргелешкен жүк ташуучу унаа базасын түзүп, насыя акчаларды төлөөнү баштайбыз дешет. Автобаза болсо, эл өзүнөн өзү кутулуп кеткен татта. Алдынан чыгып атышат, 3 жылда кутулабыз биздерчи. Жыйын өткөргөн оор жүк ташуучу унаа кошунунун айдоочулары Балыкчы шаарынын 80% эркектери жүк ташуу жолу менен үй бүлөсүн багып келгендигин белгилешет. Ал тургай азыр алардын уулдары да чоңоюп, ушул эле кесипти аркалашып, бирок эскилиги эчак жеткен унаалар менен иштөө мүмкүн болбой калгандыгын айтып даттанышты. Балдарыбызга иш болуп, жолдошторубузга иш болуп турса, үйдө дагы биздин көңүлүбүз ток, маанайыбыз жакшынакай болуп, үйдө үй бүлөнү жаркырап кабыл аласыңар да. Болбосо жолдошторубузду кабыл алуу болбой калды да үйдө дагы. Иштебесе, акча таппаса, буларды ким кабыл алат? Мына ажылдаган аялдарды үйгө таштадык, баарынын атынан биз келдик. Мынакей айталы. Айдоочулар биримдигинин мүчөлөрү азыркы тапта алар минип жүргөн жүк ташуучу унаалар эскирип, иштөө мөөнөтү эчак аяктагандыктан эл аралык талаптарга жооп бербей калгандыгын айтышат. Мындан улам Кыргызстан евро биримдикке киргенден тарта жүк ташууга талап күч алганы, ал эми алардын жумуштары жүрбөй кыйналып жаткандыктарын кошумчалашты. 29-30 жыл болуп КамАЗдарыбыз болсо, бизде транспорт жок экен. Мына айдоочулар эски машиналарды айтабайт да. Жаңыртса, талаптагыдай Кытайдан Россияны көздөй, Европаны көздөй жүк тартып кеткен татта. Дасолубуздагы коррупция болбойт да. Мына ар бир айдоочу Таразадан, ГАИден, бардык жерден акчыргытып атат да. Эдине автобаза болуш керек, уюш керек. Ошондо коррупциянын бети ачылат деп ойлойм. Кытайдын атамекен айдоочулары бар, Ирандыкы бар, Россияныкы бар. Узун фуралар менен барышат. Россия, Кытай, Иран деп катташат да. Менин тилегим Кыргызстан деген атамекендиктер болсо да, айдоочулар. Кыргызстан деген өзүнүн эмблемасы менен, желегибиз менен. Балыкчыдагы жыйынга президенттин аппаратынан жана транспорт министрлигинен өкүлдөр катышып, айдоочулар биримдигине унаа боюнча атайын долбоор жазууну сунушташты. Андан соң ал долбоордун негизинде өтүнүштөрдүн аткарууга убада кылышты. Канча каражат керек машина сатып алганга, автобаза курган канча каражат керек, канча мөөнөттү булар кайтат. Ошону жасап бүткөндөн кийин биз болсо министрлик, экономика министри менен кошо, өкмөт менен кошо ошо бизнес планды ишке ашырганга аракет кылабыз, жардам беребиз. Каныбек Темиров, Марат Парпиев, 7 канал, Ысык Көл областы, Балыкчы шаары.